Мынау үлүш жерлерге бак дарактарды эккенге уруксат берилген да, мыйзам ушундай кабыл алынган да. Өзүнүн үлүш жерине туура берилген. Рахмат. Мен айтайын дегеним, биздин үй бүлөнүн тажрыйбасын эле айтайын дейм да. Мен апам мына көп жылдан, 20 жылдан бери баягы черешня баягы эгип ошону карап, жылына 1 миллион сомго чейин пайда көрөт да. 1,5 гектар жерденчи. Бул деген жакшы бир мисал деп айтат элем да. Ошон үчүн сиздер ушу жерлерде ушу жерлердин өзгөчөлүгүн эске алып, мисалы көлдө абрикос жакшы болот, туурабы? Мына чүйдүн жогору жагында мына ала тоо совхоз эски алма бактар жакшы болот. Түштүктө башка мисалы ушу черешня, башка нерселер, слива дегендей. Ошону күчөтпөйлүкпү? Кандай дейсиз? Тынчтык Ибраимович, сиз туура айтып атасыз. Бул боюнча иштерди алып барып атабыз. Ошондой боюнча адистештирүү деп ошол как раз адистештирүү менен жанагы кунарсыз болуп калган жерлерге айдоо боюнча дагы ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Жанагы жакынкы жайыттарды тапталып, аябаганда деградация болуп калган жерди дагы жанагы ошол мөмө жемиш бактарын тигүү боюнча дагы, бирок ушул боюнча дагы мыйзам чыгаралы деген оюбуз бар. Бул биздин депутатыбыз менен биргеликте. Негизги сиз айткандын баардыгын азыр ошо ишке ашырып атабыз. Ошол жана мыйзамды былтыр кабыл алгандан баштап көптөрү ошол өзлөрүнүн үлүш жерлерине жана кунары кетип калган жерлерге айдоо боюнча. Ушул иш аракеттерди мамлекеттик деңгээлде жүргүзсөк, премьер-министр, ошо министр, сиздер ушу элге туура түшүндүрүп, ушул бакты көбөйткүлө, бактан жакшы пайда көрөсүңөр деп мындай түшүндүрсөңөр, элибиз ошол багытка бурулабы дейм да. Себеби биз мына казактар менен россияндар менен сүйлөшкөндө, алар көп айтып атат, Кыргызстандын жери жакшы, Кыргызстандын келечеги мына ушу бак менен деп алар күчтүү адистер айтып атат да. Ошого көңүл бурсаңыздар, анан баягы сиз айтып кеттиңиз, ушул Өнүгүү прогресс партиясынын демилгеси менен мына МТСтер жерлерде ачылып атат депчи. Мен сизге ыраазычылыгымды билдиргим келет, мындай ачык айтканыңызды да. Башкача айтканда, ушул биздин партиянын ошол демилгеси, ошол иш аракеттер биздин элибизге пайда алып келип атат экен да, туурабы? Туура. Рахмат.